Жануарлардын арасынан адамга эң жакыны жана жагымдуусу жылкы деп коет. Туугандар, биз сиздерге чөнтөккө бат жана таза кандуу тайларды жана келишимдүү арзан жылкы тайларды көрсөтүп беребиз. Сиздер назар салып карап туруңуздар. Учурда биз Чүй облусунун Сокулук районундагы Сокфосфорин айылында турабыз. Азыр менин жанымда Жыкы байке менен саламдашып алалы. Ага чейин бул тайды бир аз айландырып бассын, биз көрсөтүп коелу. Бул жерде эки тай, бул Чүйдүн тайы келишкен. Көрдүңүздөр, 1 жаш болуп калган тай. Бул жакта айгырдан келген жакшы айгыр, анан бул жакта таза данчак бар. Бүгүн баасын жөндүү койду. Сиздер назар салып карап туруңуздар. Азыр бир четтен тааныштырабыз. Жыкы байке, assalamu алейкум. Алейкум ассалам. Кандай иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Аллага шүгүр. Жылкылар чоңоюп атат. Жакшы. Тайларыңызды элдерге берейин, алсын, арзан тайлар деп чакырдыңыз. Тайларды сатам. Анан эми көрсөтөлү. Негизи биринчи ушу кара тайдан баштайлы, Кыргыз баары кара менен кызылды жакшы көрөт. Кана жириңиздер. Мына тайды карап коюңуздар. Мага сыны жакты. Буйруса чоңойсо суагай чоң ат болсо керек. Бойлору да бийик, ич уркаган, iki өлөмдүү. Карап туруңуздар, сандары жакшы экен, турганда сындары. 2 буту ак, курсактуу жылкы болот окшойт. Эми караңыз. Жыкы байке, муну келиңчи. Бул каяктан келген тай? Каяктын тайы бул? Буну алдык бирөөдөн, ушу Чүйдүн эле тай. Чүйдүкү полкровка демек. Чүйдүн жылкыларын көпчүлүк полкровка болот дегендей. Ошо аралашкан, точно билбейбиз бирок. Бир айландырып койчу. Сыны жагып эле. Сыны мага да жакты, көзүм тийбесин мен да. Кара. Мен уже көзүмө көп нерсеге тийип окшойт. Мына жакшы тай экен. Ошондо булар ата сенеси ушул жактыкы эле да, туурабы? Ушул жакта. Сындуу экен, сөз жок. Негизи 3 жылкыны көрсөтүп беребиз. Муну көргөндө түшүндүңүздөр окшойт. Анан акырын баасына да келе беребиз. Тесиз жакта таза данчак тай турат. Аз мындан кийин бул жаш жигит таза данчакты көрсөтөт. Дагы бул жака бир жетелеп өтүп даракка бассын, көрөлү. Жыкы байке, сиз жанакы интернеттен дагы, улактардан дагы аттарыңызды көп көрөбүз, анан тилке ушундай таза тайлар, жылкыларды кармайсыз да. Бул жакта сарайда. Биз ошо жылкы менен кичине кызыкчылык бар. Жылкы менен орус. Орус. Буйруса мына ушуларды байлаптыр. Эми байласын алып бар даракка. Бул жигит өзү көрсөтө берет да бирден чекеден, Баасына айтып коелу. Баасына. Келиңиз, баасына да токтололу. Эми жөндүү деп айттыңыз, муну биринчи сомго айталы. Баасы 75 000 сом. 75 000 сом. Ал жагы сүйлөшөт. 75 000 сом сурап атыптыр туугандар. Анан долларга дагы айтып коелу. Балким биздин өзбек бир туугандар түшүнбөшү мүмкүн, курс канча болушуну. Негизи 1 сом 1 рубль 1,25 сом болот. Ошого да чамалап эсептесеңиздер болот. Долларга канча болуп калат эле? Доллар ошо 800 доллардын тегерегинде болот. 800 доллардын, 800 доллардын тегерегинде болот экен туугандар. Караңыз. Алып бар байласын, могул жакта данчак тай турат. Данчак тайды дагы чечкенче мен бир айландырып көрсөтүп коеюн. Какайып турушун караңыздар. Мунун бою бийик. Бир сындуу өзгөчө көз жоосун алган бир тай экен бул дагы. Таза данчак. Таза данчак, Россиядан келгенби? Алдык түрөдөн. Сиз алдыңыз демек. Россиядан келген деди, данчак дейт. Бешенеси кашка. Келиңсен, бул көптөн бери сиздин колуңуздагы негизи? Жок. Жакында эле алдык мунчу. Мында сатайын деп атасыз. Мына. Баасында эле жөндүүрөөк кылып эле клиенттерге. Кана бул жака айландырып коюңузчу. Биз азыр күнгө тетирип туруп алдык. Жакшылап карап алыңыздар. Тай деген мынандай болот. Данчак тай, бойлору бийик. Булардын жашы канчада өзү? Бирге толдубу, толо элекпи? Булар ушу кечки тайлар окшойт бир болсочу. Күзгүгө 2 жаш болушат. Кийинки жылы күзгө. Азыр 1 жаш. Азыр 1 жаштан өткөндөр. 1 жаштан эми өтүптүр. Караңыздар. Калта тай деп коет белеби ошондо 1 жаштан өткөндө. Кана мүчө сындарын бир карап алыңыздар мына турушуну. Сандары, буттары, мына бакайлардын узундугуну көрдүңүздөрбү? Бакай мына. Кана. Ушул жерде турсун. Жакшы ат болот буйруса бул. Мүчөлөрү да келишкен жакшы жылкы. Сиз эми каерин жактырып алдыңыз эле мундан? Бунун баары эле жакты. Жакты көкүрөктөрү экен. Анан баягы атты көпчүлүгү көкүрөк эмес, көкүрөгкө кошо колтуктун канчалык ачыктыгын да карайт, Аттын ошонусу дагы бар. Канчалык колтук ачык болсо чуркаганда буттарын бирге урбайт дейт. Артында бир карап коюңуздар. Айт турушуна. Жыкы байке, мунун баасы канча болот? Баасы $1100.
1100. Долларга сомго чапканда канча? Соңғы чапқанда қанша болып кеткен шөп? 90 миңден ашып калат, 90 миң ашып калат. 95ке жетип жетпей 1100 доллар сурап атыптыр туугандар. 85ке 8ди кошуп койсоңуз да 93 миң болот. От жаныбар. Мулардын бою эми буга караганда бул чоңураак экен ошондо. Бою 1.50ге жетпейт го эми 1.40 тегерегинде. Така. Бирок чоңойсо чоң болуп кетсе керек эми данчагаттар көлөмдүү анан кандуу келишет го. Күлүк дегенде. Бакайларын көрдүңүздөрбү? Узундугуну. Күлүк аттын белгиси бакайынын узундугунда болот. Жакшак болот буюрса. Келечеги бар. Келечеги бар деңиз. Сөз жок. Ар бир тартып койчу, көрөлүчү дагы бир. Алган адам күйбөйт. Мал кыла турган экен, Жакшы. Булардын анан өпкөлөрү таза экен. Россиядан кийин кээ бир аттар баягы жолдо үшүгүрүп кетет дейт го. Ден соолугуна жооп беребиз. Ден соолуктары таза. Таптаза. Эч нерсе, буттары көкүрөк, Эч нерсеси жок. Таза. өпкө, тамак дегенде. Баары таза. Жештери да жакшы. Булар эми кулун кезинде келсе керек да Кыргызстанга, Onu точно билбейм. Бирөөдөн жаныбар. Бул дагы бир кооз экен. Ары бар тартып байлайлы, кезек айгырга да келип калды. Бул жакта бир жакшы айгыр бар экен. Мал кылып мине турган, же болбосо айгыр кылып, же болбосо жакшы ат кылып булакка чаба турган жакшы мүнөздүү жылкы бар экен. Бирок эми бул жылкыны азыр Жыкаба өзү түшүндүрүп берет бир четтен. Билиңиз, жылкыга жакындай берели. Мына ушул үчөө бир четтен коюлду. Экөөсүнүн баасын да айттык. Биз азыр видеону пауза кылып туралы, жылкыны чечип чыксын бул жака. Кана ушундай туруңузчу, көрөлүчү. Жыкаба келиң эми. Бул айгыр боюнча эмне дейсиз? Кандай айгыр, кай жактын айгыры, канча жаш бул эми? Бир аз тартып кой айгырды өзүңө, бир капталынан көрөлү. Ушундай болду. 4 жаш. 4 жаш. Айгырда жүргөн жеринен алдык бирөөдөн сатып. Үйүрдөн сатып алдыңыздар. Үйүрдөн келген экен. Бул ошондо азыр багылган эмес убагы. Багылган эмес, жем жеген эмес. Жем жеген эмес. Анан мунун улак мингендери кандай анан? Улагы жок. Улагы жок. Ачыгында айчыш керек. Неме аз минилген. Атчы. Тарбия көргөн эмес бул. Тарбиялаш керек. Бирок немеси жок, баягындай кылыктары жок. Жаман мүнөзү жок. Жаман мүнөзү. Так жөн мүнтүп минип жүрөсө боло берет. Минип жүрөсө болот. Көбүрөөк миниш керек болду ошол. Көбүрөөк минип тарбиялап, жемдеп неметиш керек. Жемдеп суутуп була. Жаныбар. Эми биз туруп-турсун мүчөсүн көрсөтүп коелу. 1.65. Буттары таза болуп аттын? 1.65тен да даже бир аз жогорураак болуш керек. Буттар таза. 1.65тен да бир аз жогорураак болуш керек дейт. Буттары таза дейт. Мүчө сындарыны караңыздар. Арткы сандар, буттардын жоондугу, туяктын үстүндө бакайлардын плотный турганын караңыздар. Муну улакка жараса керек. Муну семиртип туруп, багып кайра суутсаңыздар ушунчалык келишип кетсе керек. Так. Тетега бир бастырып келсин. Жерде кашка аттың. Бул анан каяктын жылкысы? Бир аз алысыракка бастырып коюңуз, алысырактан көрөлү. Бул деле ушул местный. Чүйдүкө. Суу самырда жүргөн экен. Суу самырда. Жайлы немеде, үйүрдө. Демек айгырдын үйүрү бар экен да. Үйүрү бар экен. Үйүрү бар деп алдык, мен деле аны көзүм менен көргөн жокмун, ошо сатып алган бала ушундай деп айтты. Сатып алган эми Жыкаба сиздерге ачыгын туурасын айтып атат. Мына айгырды дагы карап туруңуздар. Негизи жакшы айгыр экен. Эми сиздер колтуктарын, алдыңкы көкүрөктөрүн көрүп алыңыздар. Буттар таза. Буттарды дагы бир көрүп алуу керек. Айып эмес. Жыгыбай экен, мунун баасы канча болуп калат анан? $1.500. $1.500 сомго чапканда бер тартып коюңуз. Жок, $1.500 канча болуп калат? Кана, сиз калькулятордон чабыңыз, мен көрсөтүп турганча $1.700. Сомго чапканда канча болот экен? Калькулятордон эми сомго чабыңыз. Бул эми сом болгондо биздин өзбек туугандар, казак бир туугандар эми ошону түшүнүш үчүн сом менен да доллар менен айтат. 145 миң сом. Жакшы ба. Доступный ба экен да мындай айтканда. Арзан деп койдук эми. Арзан дедиңиз.
Келиңиз, бул жака тартыңыз, бул жака дагы. Неме SMS жазгандар. Жөн отурсун деп ордонураак чыгардык атайын. Туугандар. Айгыр жактуу сиздерге, бизге да жакты. 5 кашка деп койсо болот. 5 элесинде да кашкасы бар, жерди айгырат. Жоон, курсактуу, аркын калдан буттары мындай плотно турат, көрдүңүздөрбү? Аламанга айтат. Буттарын жоонун карап коюңуздар. Жакшы тарбиялап алса, жакшылык берет. Демек бул эч нерсе көрүлө экен улак боюнча. Эч нерсе көрүлө экен. Ошон үчүн ценасын деле жөндүү кылып койдук. Так спокойный, жүрөктүү аттайбы? Жүрөктүү ат. Ашыкча кылыгы жок, мынтип адам тиштеп андай мындай. Тиштегени жок, анын чамча ушу эми эле кармалган да. Мындай эле кылыгын пока мындай бар деп жок деп айтыш кыйын эми. Жылкы. Туугандар, биздин видеонун жыйынтыктасак да болот. 3 айгырды көрсөтүп бердик. Экран астындагы номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Мына 2 тай, 1 айгырды көрсөтүп бердик. Келишимдүү айгыр. Ана муногу тайларды дагы өтө тез кетсе керек. Сиздер жетишип калыңыздар. Аттиңайды өкүнбөш керек да, чалганда сатылып кетти десе. Ошон үчүн экран астындагы номерлерге чалып байланышыңыздар. Так адресин да бир рет кайталайбыз. Чүй облусу Сокулук району, Совхоз Фрунзе айылында. Бул Бишкектеги Риом автоунаа базарына жакынкы жерде. Объяснойдун боюнда. Анда эмесе саламатта калыңыздар. Аманчылыкта көрүшкөнчө биз 3 айгырды көрсөтүп бердик, 3 жылкыны көрсөтүп бердик.